Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Урматтуу Нурланбек Бектенбекович. Өткөндө да сиз келгенсиз да, Улукбек Зулпукарович. Эмнеге министр келбейт? Эми кечээ сиз айтып калдыңыз, эми Минтранспорт эле сиз менен кабарлашып, ошол орун басар келет депчи. Бирок биз өткөн чечим чыгарып бергенбиз да, булардын берген маалыматын алып чечимдин эч нерсесин аткарышпаптыр буларчы. Биз өткөн чечим чыгарып буларга бергенбиз колдоруначы. Буларды мынау кечеги Боомдоо Капчыгайдагы селдер боюнча туристтик сезонда биз канча 3 ай бардык кыйкырдык. Бардык мамлекет башчыларынан баштапчы. Боомдогу кечеги Капчыгайдагы селди канча биздин туристтер кыйналышты. Биздин мамлекетке келген мисалы меймандар кыйналышты. Ошо боюнча жумуштан алыш керек болчу булардычы. Алдын ала ошо чара көрүш керек болчу да. Канча оорулар, канча шашылгандар. Булар ким ошо боюнча чара алдыбы силерден? Сүйбек Абдуллаевич, Боом боюнча жанагы 4-5 жерден түштү негизи сел. Жаан чачын акыркы биздин бу каттоодо жүрүп аткан убакытты алганда акыркы 40 жылда мындай жаандар болуп турду ал жерде. Жана Кыз Буйөнүн жанынан түштү аябай чоң объем. Негизи ал жерде проект жолду долбоорлоо жагында, темир жолду долбоорлоо жагында катачылыктар деле жок экен. Бирок азыр межведомственный комиссия иштеп жатат. Ал боюнча кошумча маалымат беребиз. Силерде алдын ала анализ болуш керек да. Бул божомолдогон бир сизде анализ болуш керек да. Ана сизге жамбыр же нөшөрлөгөн сел айтып келбейт да сизге туура мен жактан келем, ал жактан келем деп. Силерде карта бар да, дорожный карта ошол могу жерде силерге биз чечим киргиздик, канча жолдун карталарын карагыла, түзүп жөнөткүлө бизге депчи. Сүйбек Абдуллаевич, бул боюнча баягы технический жагын анализдөө боюнча материалдарыбыз бар, даярдап койгонбуз негизи. Аякта жана водосборлор аябай чоң экен. Чынында климаттагы аябай өзгөрүп атпайбы акыркы убактачы, жанагы жаан чачын аяка андай жааган убакыт башка калып атыр да. Бул министр, бул транспорт министри бизди тоготпой атабы? Жогорку кеңешке эртең келет да биз. Бул жерде берилбеген суроону ошол жакта беребиз. Өткөндө бул орун баскар келген, ушундай эле жоопту берген, эч кандай чечим чыгарган жок. Мына жолдорду бүтүргөн жолдоруңарды биз көрүп атабыз, элдер айтып атышат, шайлоочуларчы. Сапатын бүткөндөн кийинчи. Жана чуңкур жолдун чуңкур жерлерин ямычын ичиңерди көрүп атабыз. Жасайсыңар бир канча каражаттын, ушу мамлекеттен каражатты ошол жака жумшап, кайра эле 1-2 айдан жамгырдан кайра чуңкур болуп атат. Ушундай маалымат келип атат элдерден. Бир нерсе керек болсо, ошол ямычын иштерин баштайт экен да, чуңкурларды толтурат экен, акчаны бир жака жумшайт экен депчи. Ошо бүтүргөн ошо чуңкур жолдор бир канча жылга алар туруш керек да. Бир жылга жетпей кайра чуңкур болду ошо чуңкур жолуңарчы. Уруксат берсеңиз жооп берип коеюн, Анан кийин мен бул орун басарым чечилбейт. Зулпукарович, бул министрдин дагы бир чакырышы керек бизче. Буларда мынау план түзүлгөн 1-июлда 2016 жылы 2025 жылга чейин. Иш мерчемдер түзүлгөн ошол авто жолдор боюнча. Мына 2025 жылга чейин 2 жыл калды, 3 жыл калды. Канча ошо планды аткардыңар, ошо түзүлгөн планды? 2016 жылы 1-июлдан түзүлгөн өкмөттүн токтому бар, 372. Ошол токтому боюнча кандай иштерди аткардыңыздар? Негизи ал документ жанагы негизги багыттарды өнүктүрүү боюнча деп документ ушундай айтылат. Ал боюнча биздики 70%дан көбү, иш чаралардын 70%дан көбү аткарылды. Азыркы убакта ошону жаңыртып 30-жылга чейин деп жаңы планды түзүп кабинеге киргиздик жаңы эле. Нурланбек Бектенбекович, этият болуп жооп берсеңиз, 70%дан аткарылды депчи. Эми калп айтпаш керек да. Ошо пландын каякта 70? Эгерде 40% аткарсаңыздар жакшы болот анда. Жолдор жакшы болуп калбайбы эле? Мына жолдор өз узундугу Кыргызстан боюнча 34 000 туурабы километр. Анын ичинен пайдалуу жолдор 18 585. Пайдаланган жолдор. Аз ушуну эсептеп көрсөк эле, мисалы канча жолдор аз биз табабыз.
Биз мына эртең менен үйдөн чыгабыз, жол менен жумушка келебиз, туурабы? Көрүп атпайбыз жолдун биз кандай акыбалдарынчы. Сүймек Эми Алдаш. башка кечиресиздер, Улукбек Зулпукарович, башка мен кесиптештерди суроо берсин. Мен өткөндө бул орун басардан суроо берген, бир дагы канааттандыруу жооп алган эмесмин. Ошол биз берген суроолорду бирисин да аткарбаптыр. Аткарган жок мен, мисалы. Мен апрель айында биз өткөргөнбүз мына. Кайра эле келип атат ушул орун басары, эч нерсе аткарган жок. Ошо мен сунушум бүгүн угуп эле, эми лидер фракциясыз, сизге айттыңыз, макул маалымат угалы, бирок дагы чакырып министр өз келсин биздин фракцияга жооп берсин. Абдан көп проблема бул көйгөйлүү маселе жолдор боюнча. Мына айтып бериңизчи, мына эгерде салыштырсак, мына коңшулаш мамлекеттер менен да, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, кайсыл мамлекеттен биз аркадабыз? Кырсыктар боюнча, өлүм, майыптар боюнча. Бардык мамлекеттен аркадабыз биз. ДТПдан болгон өлүмдөр боюнчабы? Бул эмне болуп атат? Бул именно биздин жолдордун начарлыгы. Жарыктык жок кечиндеси. Ошого бул орун басар өткөндө да келип ушундай бир жакшынакы кооз маалымат, баяндама берип кеткен Улукбек Зулпукарович. Азыр деле ошону кайталай баштады. Министр жооп бериш керек. Менин сунушум ошол. Урматтуу кесиптештер, сиздер сурооңуздар болсо бериңиздер. Рахмат.